Адам баласы болгондон кийин Алла Таалам дайыма сынайт. Кимдин башына жакшылык келсе, аны да сыноо деп билсин. Кимдин башына кайгы келсе, аны да сыноо деп билсин. Бул экөө тең сыноо. Шүгүрдүн сыноосу, сабырдын сыноосу. Бирок сиз кыжалат болбоңуз, башыңызга кыйынчылык түшкөндөчү, жаныңыздагылар кетип калса, жакындарыңыз кыйын учурда таштап койсо, мүмкүн сиз буга чейин бир дуа кылгандырсыз. Я Алла, вакина шарра ма кадайт. Эмнени жаман я Алла чечкен болсоң, мен акымда ошон жамандыгынан мени сактагын депчи. Ошон үчүн алар жок болуп калды. Ошон жамандыгынан Алла Таала сиз сактап койду деп. Сиздин дуаңыз ошо кабыл болсо керек мүмкүн дейт Алла алымдар. Ошон үчүн иншалла анча-мынча кетип калганда сиз ага вообще кыжалат болбоңуз. Сиздин дуаңыз мүмкүн кабыл болсо керек дейт. Мурда бир дуа кылып койгонсуз. Түнүбү, Рамазан айдабы, Кадыр кечесиндеби, же бир дуа алгансызбы? Эмне деген дуа? Я Алла, мен тагдырымдагы сен чечкен нерсенин жамандыгын менен узак кылган. Бул сен менен да жакын боло бергенде сага көп жамандык алып келип коюшу мүмкүн эле. Кетип калгандыгы Алла кетирди деп билиңиз да. Буну Алла кетирди деп билиңиз сизчи. Что буга сиз кыпындай кыжалат болгонго акыңыз жок вообще. Алхамдулилля, келсе Алла алып келди, кетирсе Алла алып кетти. Кайсы жерде пайда, кайерде зыян жараткан Алла субханаху ва тааля ал өзү билет. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Карим менен дос кылсын. Кур'ан-ы Карим Алланын ыйык, акыркы, улуу китеби. Агайын мусулман бир туугандар, Кур'анга колубуз тийсе шүгүр кылайлы, көзүбүз тийсе шүгүр кылайлы, тилибиз окуса шүгүр кылайлы, кулабыбыз укса шүгүр кылайлы, акылыбыз ой жүргүзсө шүгүр кылайлы.